Assalamu alaikum, урматтуу Мустуунун көрүүчүлөрү, урматтуу ат көрмандар, жылкы сүйүүчүлөр. Туугандар, амансыздар. Бүгүн биз мына Алтын Казык жаңы конушунда туугандар Бишкектин четинде турабыз. Ушул жерде бир инибизде мындай бир чоң аты бар экен туугандар. Туугандар, ушунун маалыматын аз беребиз. Ээси колум бошобой калды, өзүң маалыматын берип кой дегенден өзүм да келип өзүм эле сүйлөп берип коем аз туугандар. Ээсинин айткан сөздөрүн сиздерге өзүм жеткизгенге аракет кылайын. Туугандар, породасы боюнча туугандар, бул атасы Польша, энеси англичан жылкыларынан экен. Энеси Гүлүк болгон дейт. Атасы да аябай чоң ат болгон дейт. Жашы боюнча азыр 7 жашта экен. Кличкасы Кара Сүлүк деп коет экен туугандар. Анан бою туугандар 1.90дун атырабы экен да. Кана бир өлчөп коелучу боюн. Туугандар, жерге коелу түз. Плюс-минус 1.90 деп койрелу туугандар, эми уровень жок. Ошо болду. Сен мына жанына туруп койгон аттын. Туугандар, мына бала деле орто бойлуу экен өзү. Жанында кичинеле болуп калды. Бир бастырып койчу бияка. Туугандар. Бияка да бир. Туугандар, аябай бийик, узун, буту кол узун экен. Анан бир кемчилиги бар экен туугандар. Аны айтып өтүш керек сөзсүз. Кемчилиги мына алдыңкы тизесин дейт, акырга уруп алып, ушундай болуп, бир аз дефект болуп калган дейт да. Анан жакшылап багуу керек экен негизичи. Жакшылап багып, будан кулун алыш керек экен. Эсин айтышы боюнча бир 7-8 беге мына дача суда үйүргө коюп жүргөнбүз дейт. Анан баягындай айгырлык сапаттары жакшы дейт. Кулун алган экен будан. Аябай жакшы кулундарды берген дейт. Бир кулунун $20,000 саттык дейт. Ошондой негизи кулун ала турган ат экен туугандар. Бунун эми негизги функциясы айгырга коюш керек экен туугандар, айгырга. Анан жакшылап багып, таптап, бир аз кароо анча жетишпей калыптыр. Ошондуктан бир аз азыр состояниясы мындайча айтканда анча эмес болуп турат да. Бир бастырып койгон бияка. Жакшылап бир саяпкердин колуна түшсө туугандар, буну бир формага чыгарса болсо керек деп ойлойм. Эми жакшылап көрөстөр алып. Артында дагы, мына арткы басыгы дагы мына бир аз мына санында дагы бир дефект бар экен туугандар. Бул ат жыгылган экен туугандар. Жыгылып, ээсин айтышы боюнча, бирок анча деле басыгына көп деле таасир этпейт дейт. Анча-мынча улактарда дагы жүргөн дейт, топко кириштери дагы жакшы дейт негизичи. Мына Акбата да буну мен улакта да көрүп калчу элем мурда. Мынча чоң ат деп таң калчу элем да. Ошону тартканга дагы бүгүн дагы бир ушундай күн келиптир, тартып атабыз. Бир бастыра берчи, мындай басын көргөзүп коелу, жон басыгы. Мына туугандар, аттан эми туугандар кулун алыш керек. Негизги функциясы ошо айгыр экен да бул. Ошо айгырлык алам десеңиздер, жакшы кулундарды алсаңар болсо керек эми. Алып көрөсүздөр, басы дагы басын дагы айтабыз азыр. Аябай бийик экен туугандар, эми мындай бийиктикте ат тарта эле келем мен. Шындыгында 1.90 атырабы. 1.85 тарттык эми, 1.90 тарта эле келем да. Жакшы. Бир чапсак кандай болот экен, бир кой берсең. Бияка бир ошол жерден кой берчи. Чуркаштарды дагы эми туугандар чуркайт дейт. Кайта бер. Мына туугандар, Кара Сүлүк деген ат чыгып атат. Үйүргө алыңыздар туугандар, үйүргө десеңиздер болот экен. Айгырлык сапаттары өтө жакшы дейт. Мантип бийлерге болду. Бийлерди жакшы карайт дейт. Кайта бер болду. Мына туугандар, Кара Сүлүктүн чуркаганын көрдүңүздөр. Жакшылап кароо керек экен, буга жакшылап таптоо керек экен туугандар. Анан дагы бир кайталап өтөйүн. Үйүргө алыңыздар, үйүргө жакшы ат болот экен. Жакшы чоң кулундарды аластар деп үмүттөнөм. Бияка бастыргын.
күнгө коюп берген мына туугандар. Аттын эми туугандар ээси айткан маалыматты толук эле жеткирдим окшойт. Анан дагы чалып, содалашып, дагы бир мен айтпай калган маалыматтарды ээси дагы айтып берет. Чалып сүйлөшүңүздөр. Ушундай кара сүлүктү алып калыңыздар. Баасы туугандар $7,500 кеми бар деп атат. $7,500 кеми бар. Эми мына дефект болгон үчүн эле ошондой баада туугандар. Эми Польшаларды көрүп жүрөсүздөр. Аябай кымбат аттар булар. Анан мындай чоң атты эми $7,500 сатпаса керек эле. Эгер дефект жок болгондо. Алыңыздар, чалыңыздар. Бери бургун. Мына туугандар, эфирде кара сүлүк болду. Çalıp байланышыңыздар. Bir 90 canı var.